Кутучадагы ширеңкелер тынч гана жатышчу. Алардын арасында бир кичинекей ширеңка өзүн эң баатыр сезип, сырттагы дүйнөнү көргүсү келчү. Бир күнү ошол кутучаны кичинекей бала таап алды. Ал апасына жардам берем деп почокко от жагайын деди. Кутучаны ачканда баатыр ширеңка кубанып кетти. Акыры мени колдонушат, деп шыбырады ал. Бала ширеңкени сунуп калганда, кокусунан аны жыгылып кете жаздаган керебетке тийгизип алды. Ширеңка кутучадан сыртка ыргып түшүп, жерге тийери менен күйүп жиберди. Анын ысык учкундары төшөктүн четине тийип, түтөп баштады. Бала коркуп кетти. Ал дароо апасына чуркап барып, болгонун айтып берди. Апасы шашыла келип, түтөн чыгып жаткан жерди суу менен тез өчүрдү. Ширеңке оюнчук эмес, балам, деди ал жумшак үн менен. Бир учкундун өзү чоң өрт чыгарышы мүмкүн. Кутучадагы башка ширеңкелер үнсүз болуп калды. Ал эми бала ошол күндөн кийин ширеңкени апасысыз кармабаганга убада берди.